Бүгін 19 июль күнгө шейшембе. Эфирде жаңылтар кызматы, студияда Гүлжамал Багышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуялары. Натыйжалуу иш-аракет. Аристин каржылык колдоосу аркылуу облус аймагындагы аткарылган иштердин жыйынтыгы уктурулду. Айдоочу сак болуңуз. Айдоочуларга болгон талап күчөтүлдү. Ыңгайлуу шарт, сапаттуу билим. Талаш шаарындагы орто мектептердин ремонт иштери атайын түзүлгөн комиссия тарабынан текшерүүгө алынды. Аристин каржылык колдоосу аркылуу Талас облусундагы 37 айыл аймакта социалдык объектилер курулуп, орун алган көйгөйлөрдү чечүүгө жетишилген. Ал арада калктын дараметин жогорулатуу боюнча атайын окутуулар жүргүзүлгөн. Эң негизгиси калкты таза суу менен камсыз кылуу айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору тарабынан ишке ашырылууда. Кененирээк кийинки материалда. Кошумча жумуш орундары түзүлдү. Натыйжада жумушсуздуктун деңгээли төмөндөдү. Мектепке чейин Аристин айылды инвестициялоо долбоорунун алкагында Талас облусундагы 37 айыл өкмөттө 40 долбоор 153,1 миллион сомго каржыланган. Натыйжада облуста 4 бала бакча, 2 спорт зал, 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты курулуп, пайдаланууга берилген. Мындан тышкары мектеп бала бакчалардын жылытуу системаларын оңдоо, чатырларын жаңыртуу, кичи футбол аянтчаларын куруу жана башка социалдык багыттагы долбоорлор Аристин колдоосу менен ишке ашкан. Ушул долбоордун алкагында мынакей элге пайдалуу иш-чаралар өттү. Ушундай саамалыктар дагы өтө берсин, мындан ары дагы жүрүп аткан долбоорлор бар башка. Бүгүнкү конференция өзүнүн мурунку коюлган максаттарына жетти деп ойлойм. Жана мындан ары дагы жаңы компоненттер ачылып, ушул кыргыз жерине, жалпы ошондой эле Талас областына жаңы долбоорлор ишке ашат деп ойлойм. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирип, ушундай багытта дагы күчтүү командаңыздар менен иштөөңүздөргө тилектешпиз. Облус аймагында айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору 2016 жылдан бери иштеп келе жатат. Негизги максат калктын жашоо шартын жакшыртуу, жергиликтүү инфраструктураны түзүү жана калктын дараметин жогорулатуу болуп саналат. Облус аймагындагы 17 айылга таза суу долбоору ишке ашуу алдында турат. Кошумча каржылоо келип атат. Анын негизинде биз ушу 30 айыл өкмөтүндө ушу саламаттык сактоо жагынан жана экономикалык жагына атайын долбоорлор келип атат. Биз азыр ошол долбоорлордун мобилизациясын жүргүзүп, окууларды уюштуруп атабыз да. Айылды инвестициялоо долбоору 3 проекция бул жыйынтыкталуучу конференциясы болуп атат. Бүгүн бирок биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Элдердин суранычтары болуп атат. Ушул проектти улантсак кандай болот эле депчи. Биз да ушул сүйлөшүүлөр жүрүү болуп атат. Алдыңкы келечекте биз ошо токтоп калбастан дагы ушу айылдарга жардам берүүгө ушу проектти тартууга аракет кылып атабыз да. Аристин каржылык колдоосу менен Маймак айыл аймагында мектептин имараты ремонттолуп, бала бакча курулган. Сүйүнүп атабыз азыркы учурда. Жаңы бала бакча иштеп атат, балдарыбыз барып атат. Ата-энелер баары ыраазы, ошо Арис долбооруна, Арис агентствосуна, жалпы ата-энелерден, жалпы өзүм атыман керек ыраазычылык билдирем. 5 долбоорда деп айтсам болот. Алдыда дагы таза суу келип атат. Ошо Арис аркылуу көп жумуштар аткарылып атат. Негизи өзүбүздүн бюджетибиз чакан. Ошо Арistин аркылуу көп иштер, мектеп капремонт, бала бакча, таза суу кирейин деп туруп. Биз Арис агентствосу менен көп жылдардан бери иштешип келебиз. Бакай Ата районуна караштуу Өзгөрүш айыл аймагында ФАПты оңдоп түзөө иштери болуп өттү. Толук кандуу бүгүнкү күндө ишке берилди. Жакшы, бүгүнкү күндө эл да абдан ыраазы. Көргөндө элдин баары кубанып сутана тургандай болуп бүттү. Баары талапка жооп бере тургандай. Баарыбыз ыраазыбыз ушундай Арис агенттигине. Ушундай колдоо иштерин айылга деген көптөгөн жакшы жардамдарды көргөзүп келип атат. Мындан ары дагы иштешкенге дайынбыз. Айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору аркылуу жасалган иш-аракеттер Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган. Долбоор Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан ишке ашырылды. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошов, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары.
Жерлерде айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү багытында бир топ иштер жүргүзүлүүдө. Алсак Аманбаев айылында дыйкандардын айдоо аянтына барчу жолго 600 000 сомго көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Ага жергиликтүү тургун демөөрчүлүк кылган. Быйыл Аманбаев айылында суугат суусуна тартыштык жаралган жок. Ирригация тармагында да натыйжалуу иштер жасалып, ишке ашып жаткан долбоорлор бар. Айылда ишке ашып жаткан долбоорлор менен Гулира Нурболотова таанышып келген. Бул көпүрөнү айылдын тургуну Абдыжапар Усубалиев демилгелеп 600 000 сомго куруп берген. Электиктер айдоо аянтына ушул көпүрөдөн өтүп барат. Кече көпүрөнүн кызыл тасмасы кесилип пайдаланууга берилди. Бул көпүрөнү курууга Чыңгыз Балам өтүп кеткенден кийин ошонун кылган иштерине карата айыл өкмөтү сүйлөштү. Бияка сүйлөштү жагынча Илгиз Балам өтүп кетти. Кемпирим эки келин баары сүйлөшүп отуруп, эми экөөнүн атынан чыгарайык деди. Электиктердин башкы киреше булагы дыйканчылык болгондуктан аларга шарт түзүп берүү жергиликтүү бийликтин башкы максаты. Дыйкандарда сууга суу маселеси жаралбашы үчүн каналдарды тазалап, айдоо аянттарына барчу жолду оңдоп берүү зарыл. Аманбаев айыл аймагы боюнча 4,5 000 гектар айдоо аянты бар болсо, бул каналдан 2,5 000ден ашык дыйкан өзүнүн айдоо аянттарына суу алат. Бул көпүрө бизде өзүңүздөр көргөндөй 700 метр өйдө жакта жайгашкан болчу. Баягы казак мамлекетинин границаларды аныктап зымтор тартканына байланыштуу ушул биз көпүрөнү жылдырганга мажбур болдук. Жаз алды менен президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ирригация тармагына өзгөчө көңүл бурулду. Аманбаев айыл аймагында да ирригация тармагында бир топ долбоорлор сунушталып, алгылыктуу иштер жасалган. Кара Бура районун өнүктүрүү фондунан 700 000 сомго долбоор жазып, ушул ички каналдарды оңдоп тазалоо боюнча жана лоток орнотуу боюнча 700 000ге долбоорубуз өтүп, ал долбоорубуз өткөн. Буюрса ишке ашып атат. Андан тышкары Талас областынын өнүктүрүү фонду тарабынан долбоор жазылып, 1 600 000 сомго лоток орнотуу боюнча ал лотогубуз да демөөрчүлөр тарабынан берилген. Былтыркы жылы ирригация тармагында иштер солгун жүргөндүгүнө жана аба ырайына байланыштуу айдоо аянттарына суу жетпей, дыйкандарга түйшүк жараткан. Ал эми быйылкы жылы министрлер кабинети өлкөдөгү ирригация тармагын жакшыртууга 1 миллиард сом бөлүп, каналдар оңдолуп, бетон куюлуп, тазалоо иштери жүрүп, суу коромжосуз дыйкандарга жете баштады. Гулира Нурболотова, Калмурат Мейманбеков, Кара Бура району. Расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чакан гидроэлектростанцияларын долбоорлоо маселеси боюнча Айхед Венгриялык компаниясынын аткаруучу директору Ласло Салом менен жолугушту. Анда Чакан гэстерди өнүктүрүү жана куруу министрлер кабинетинин ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири. Биз долбоорлорду ишке ашырууга, анын ичинде өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууда шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берген гидроэнергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууга даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Андан соң экономика жана коммерция министрлиги, Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Айхед компаниясы Венгрия Республикасы ортосунда кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Ага ылайык алдын ала техникалык экономикалык негиздемени жана Чакан энергетика объектилеринин өздөрүнүн техникалык экономикалык негиздемесин андан ары иштеп чыгуу менен Чакан гэстерди куруу үчүн кыйла ыңгайлуу участокторду тандоо боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Макулдашуунун алкагында Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен ички гэс тармактарындагы долбоорлорду каржылоо маселеси да каралат. Айхед компаниясы энергетикалык объектилерди көпүрө, автожол, темир жол, коомдук транспорт курулмалары сыяктуу инфраструктуралык объектилерди долбоорлоо менен алектенет. Ал эми Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргыз Республикасы менен Венгрия Республикасынын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Фонд атамекендик экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы өзүн-өзү актаган долбоорлорго жеңилдетилген кредиттерди берет. Анын уставтык капиталы 16 миллион АКШ долларын түзөт. Айдоочуларга болгон талап күчөтүлдү. Тагыраагы айдоочулук күбөлүк алууга жыл башынан бери 310 000 жаран тапшырып,
Анын 77% өтпөй калган. Бул боюнча кечээ Ички иштер министри Улан Ниязбеков жарым жылдык отчетун тапшырууда билдирди. Ал эми Талас облусунда айдоочуларга болгон жоопкерчиликти күчөтүү аракеттери кандай жүрүп жатат? Кабарчыбыздын кийинки материалында сөз болот. Быйыл жол кырсыктарын алдын алуу чараларын күчөтүү тапшырмасы коюлган. Майы кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жана рейдтерди жүргүзүштү. Анын негизинде быйыл жарым жылдыкта өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыгы 27 фактыга аскатталды. Жыл башынан биздин жогорку жетекчилик тарабынан, министр тарабынан атайын талаптар коюлган. Анын негизинде айта кете турган болсом, былтыркыга салыштырмалуу биздин Талас облусунун аймагында бүгүнкү күндө 6 айга салыштыра турган болсок, быйыл 45 жолуна кырсыгы катталып, былтыр 72 кырсыгы катталган. Былтыркыга салыштырмалуу көрүнүп тургандай жол кырсыктары азайды. Анын кесепетинен каза болгондорго токтоло турган болсом, былтыр 16 адам каза болуп калган. Ал эми быйыл болсо 7 адам каза болду. Жол кырсыктарын алдын алууга УНА мамлекеттик мекемесинин дагы салымы бар. Мекеме Ички иштер министрлигинин карамагына өткөндөн бери автомектептерге жана анда окугандарга көзөмөл күчөтүлдү. Автомектептеги окуп жаткан айдоочулук күбөлүк алуучу жаранга убакыт саатында окуусуна катышуусуна жана тиешелүү деңгээлде билим алып чыгуусуна көзөмөл жүргүзүлөбүз да. Мындан тышкары УНА мамлекеттик мекемесиндеги жанагы мурунку болуп келген көйгөйлөр айдоочулук көлүктөрдү сатуу боюнча тыкыр көзөмөлгө алынып, облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилик тарабынан да катуу көзөмөлгө алынып келүүдө. Бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктү алууда процедуралар кыйындатылды. Жол эрежесин билбегендер тааныш билиш жана башка жолдор менен күбөлүк ала алышпайт. Экзамен онлайн түрүндө өтүп, видео көзөмөл коюлган. Ага министрликтен байкоо салынып турат. Быйыл Талас областында жол эрежелери боюнча экзамен тапшыргандардын теңинен көбү өтпөй калган. Президенттин талабы да ошондой эле да. МВДга коюлган талабы жол кырсыгын 50%ке кыскартасыңар деп. Ошондой эле талапты Ички иштер министри Улан Ниязбеков бизге да койгон. Айдоочулук көлүктөр оңго солго кетпесин, контролду жесткий кыласыңар деп. Негизи азыр контроль аябай күчтүү. Ар ким өзүнүн күчү менен гана өтпөсө, бул жерден эч кимден жардам бере албайт. Айдоочулук күбөлүккө келип тапшыруучулардын саны көп, бирок өткөндөрдүн саны аз болуп атат. Анткени автошколдордо даярдыгы менен сал начарыраак болуп атат да. Айдоочулук күбөлүк алуу шарттарын күчөтүүнүн жыйынтыгында жол эрежесин так билгендердин гана рулга олтуруусун камсыздайт. Мындай талаптын негизинде айдоочулук күбөлүк алам дегендердин 77% экзаменден кулаган. Бул өлкө боюнча 6 айдын көрсөткүчү. Бул тууралуу кечээ Ички иштер министри Улан Ниязбеков жарым жылдык отчетунда билдирди. Айдоочулук көлүктөрдү алуу жоопкерчиликтерин күчөткөнбүз. Мисалы, ушул жылдын башынан бери УНА мекемеси тарабынан 310.502 жаран жол эрежелери боюнча экзамен тапшырышкан. Анын жыйынтыгында 22% гана экзаменден өтүп, калган 77% жарандар экзаменден өтпөй калышкан. Башкача айтканда 241.186 жаран экзаменден өткөн эмес. Себеби айдоочулук көлүктөрдү алуу процедурасы күчөтүлүп, видеокамералар жана жаңы санарип ыкмалар менен экзамендер алынууда. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө ичимдик ичип, рулга мас абалында олтургандарга карата жаңы мыйзамдарды киргизүү боюнча сунуштар каралууда. Көрүлүп жаткан аракеттер жол кырсыктарын алдын алууга багытталган. Нурсултан Курманбеков, Канар Ормонов, Талас шаары. Быйылкы жаңы окуу жылы жаңы өзгөрүүлөр менен башталат. Ага чейин Билим берүү министрлиги мектепте 5 жылдан ашык иштеген директорлорду жумуштан алып, сынак жарыялоо жана мектептердин ремонт иштерин сапаттуу кылып бүтүрүү тапшырмасын койду. Ал арада Талас шаарындагы мектептерде оңдоп түзөө жумуштары кандай жүрүп жатат? Шаардын билим берүү тармагына келген жаңы жетекчинин аракети кандай? Темага кабарчыбыз кайрылган. Жаңы окуу жылына чейин мектептердеги ремонт иштери аяктап сапаттуу бүтүшү керек. Бул багытта Талас шаарындагы орто мектептер текшерилди. Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинин ички ремонт иштери аяктап бүткөн. Учурда мектептин короосуна брус чатка төшөлүүдө. Каражат мэриядан каралып, орнотуу жумуштарына ата-энелер көмөктөшкөн. Ар бир класс бүттү, коридорго чейин бүтүрдүк полностью. Номер 6 орто мектепте дагы оңдоп түзөө жумуштары дээрлик аяктоо алдында турат.
Ушундай эле ремонт иштери Жолчубек уулу Урмат атындагы номер 9 орто мектебинде дагы жасалды. Жумуштарга республикалык бюджеттен 36 000 сом, шаардык казнадан 28 000 сом каралган. Жакынкы күндөрү иш аягына чыгат. Болгону мектеп жамаат өткөндөгү катуу жааган мөндүргө жуулуп, жараксыз болуп калган мектептин тышына кайра жаңы түз берүүгө убара болушкан. Кийинки жылга кайталап отургандай кылып ремонт жасаганбыз. Бирок ошол селдин асабынан быйыл ошол кайта мектептин сыртын жошолуп, сырты ап болсо актадык дейбиз да, а сырты кызыл болсо жошолуп. Муну кең кол өрөөнүндө тоодо жошо бар экен. Ошону изилдеп, завкосум ошол жактан жошо алып келди, жаңы жошо. Анан ошол жошону ак таш сыяктуу кылып багы кайнатып, жашынакай алып чыпкалап, анан кийин жошолодук. Мындайча айтканда актадык. Жаңы окуу жылына биз дайынбыз. Азыр ички ремонттордун баарын бүттүк. Мектептердин ремонт иштеринен Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Борончу Өмүрканов кабар алды. Жаңы жетекчи директорлорго тапшырма берип, ишти тез гана эмес, сапаттуу да кылып бүткөрүүнү эскертти. Мэриядан акча каражаты каралып тендерден өткөн, азыр тендерден өткөн фирма, тамчы фирмасынан алышат буга чейин өткөн. Тамчы фирмасы азыр краскалар менен толук барды камсыз кылышты. Биз бул сапатын да текшертебиз, карайбыз. Анткени бул фирма менен биз договор түзгөндөн кийин сапат жанына барып кепилдик беришкен да. Мына ошол сапаттуу деген айткан себептен ушу жана краскаларда сапаттуу болуш керек. Андан тышкары мына азыр кылып аткан ремонттун өзү да сапаттуу жүргүзүү боюнча биз талаптарды коюп атабыз. Ошол талаптардын аткарылышын биз жакында мына комиссия чыгып карайт. Ошондо дагы биз ушуну текшерүү болот да. Борончу Өмүркановдун билим берүү тармагында 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Жетекчи филолог жана билим берүү менеджменти боюнча 2 жогорку билимдин ээси. Ал бул кызматка билим берүү жана илим министрлигинин кадрлар резервинен алынган сунуштаманын негизинде жергиликтүү өз алынча башкаруу бийлиги тарабынан дайындалды. Эми жаңы жетекчи райондун жана Талас шаарынын билим берүү сапатын жакшыртууга аракет кылууда. Анткени быйыл жалпы республикалык тестирлөө боюнча шаардын жана райондун окуучуларынын жыйынтыгы өткөн жылдарга караганда төмөн болду. Азыркы күндө мына өзүңүздөр билгендей азыр мына ОРТн жалпы ушу тестирлөө боюнча алтын сертификат чыкпай калды деп көп жерлерде ушул боюнча мындай соц тармактарда сындар айтылып атат. Буну сентябрь айында эле башташ керек негизи. Биз да буюрса ушу жаңы окуу жылында ушул ишти колго алайлы деп атабыз. Билим сапатына талап абдан катуу болуп атат. Бул жана мугалимдердин аттестациясында айтсак болот. Жаңы окуу жылында жаңы ушу мектеп жетекчилери менен бирге мугалимдерибиз дагы ушул аттестациядан өтүшөт. Жаңы окуу жылында билим берүү тармагын алдыга жылдыруу боюнча жаңы аракеттер башталат. Ага чейин ремонт иштерин бүткөрүү тапшырмасы коюлду. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов Түркия адвокатурасынын төрагасынын орун басары Сибел суу ичмес шекара айылындагы Күркүрөө маданият үйүндө жайгашкан Чыңгыз Айтматов музейи менен таанышты. Түркиядан келген мейман 15 июль Кыргызстанда адвокаттар күнүнүн урматына чакырылган. Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында Сибел суу ичмес уулу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылындагы музейи менен таанышты. Аны адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов коштоп келген. Түркия адвокатурасынын төрагасынын орун басары Сибел суу ичмес деген айымыбыз келип отурат. Ал Түркия адвокатурасында 160 000 адвокат бар. Ошол 160 000 адвокат туранын өкүлү катары биздин мамлекетибизге келип ушул ортодогу мамилени достук мамилесин күчөтүү максаты болууда. Kırgızistan kardeş bir ülkemiz. Az önce de söyledim. Кыргызстан биздин боордош өлкө, тамырыбызда бир. Өз өлкөмө келгендей сезимде болуп жатам. Түркиянын адвокаттар бирлиги салам жолдошту. Бул достук, ымак мамиле дагы уланат деген ойдомун. Кыргызстан менен Түркия адвокаттарынын ортосунда тыгыз байланыш жана кызматташтык бар. Муну чыңдап, жакшыртып, биргеликте жакшы иштерди алып барабыз деген үмүттөмүн. Halkıyla Türk halkı kardeşçe duygular içerisinde buluşur. Ушуну менен биздин кабарчылар тарабынан дайындалган жаңылыктар кызматы соңуна келип жетти. Талас медиа борборунун көрсөтүүлөрүн социалдык баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Саламатта болуңуздар.